Assalamualaikum arkadaşlar. Bana Kutman'ın bugün 15 август суббота. Машинаны алгандан бери машина менен сменаны тарта элекпиз. Ошо сменаны бүгүн тартып силерге көрсөтүп коеюн. Машинам болсо Тенет платный парковкада турат. Парковка бизге бекер. Келгенде монтип күйүп тозолот да койсун. Ошол мекендештер. Видеону аянтсаң көрүңүздөр. Кудайым буйрса кантсымга иштедим, кандай заказдар болуп атат азыркы моментте. Негизи өзүм көптүн сменаны тартып элекмин. Так что ушул Тенет менен тартабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мен азыр билесиздер, Москвада заправкага бензинге очередь 2 саат турамын. Мында азыр бензин жок, барып туруп бензин заправка кылып алдыгы иштеп баштайлы. Кеттик Тенет. Заправка Газпром нефтьке очередь, бияка тургум келип атат да. Вообще ушул заправкаларчы негизи түшкө кирме болду, түшкө. Таң атпай очередь, саат канча болду? 8 болду. Ар жакта Роснефть карайын, Роснефть да бар. Ошого көрчү. Роснефтьке деле очередь экен, Тайнинг, правильно, тиге. Ачып көрүш берейин азыр. Артына сигналдап коюп правильно. Погоди. 1 саат тура турсак, 1 саат тура алам. Кайра жок. Assalamualaikum arkadaşlar. Men sizler үчүн өтө сонун өзгөчө мектеп тапып койдум. Анткени Россия тармагында көп мекендештерибиз ушул балдарын садикке бере алышпай, же мектепке бере алышпай, документация боюнча кен алып келишет. Ал эми бул жерге келсеңиздер, сиздин балдарыңыздарды алышат. Анткени бул жерде орус тилинде, англис тилинде, араб тилинде сабактар бар. Анткени көп мигранттарыбыздын балдары орусчаны билишпей, кыйналышып, кээде мектепке экзамен беришпей өтпөй калат. Ошон үчүн балдарыңызды ушул мектепке алып келип, тарбия берсеңиздер болот. Бул мектепте 1 класстан 11 класска чейин окутушат. Бул мектептин аттестациясы, баалары ар бир талапка жооп берет. Государственный школаларга кийин экзаменден баарына официально жооп беришет. Так что балдарыңызды алып келип окудуңуздар. Мектепте 3 маал тамак берет, спорт залы бар, ар кандай уроктор бар дополнительный. Так что келип балдарыңыздарга өтө сонун тарбиядан берип кетиңиздер. Так, жарым саат дегенде майды куюп алдым. Кайра Газпром нефтьке келипчи. Кудайым буйрса иштеп баштайлам. Что-то коэффициенттери күйүп атат. Бүгүн что-то иш жакшы болот го деп койдум да. Бүгүн сменаны жакшылап тартып силерге көрсөтүп берейин. Канча сом иштейм, канча сом расход кылдым дегенде. Машина кредиттейм, төлөш керек машинанычы. Талкалап жата бербей. Биринчи заказ. Киевский метрого. Коэффициент күйөсө, коэффициент жок берет го. Таанай кадр турбай. Бирок мен ала берем дечем. Ладно. Кеттик анда. Бачынды кылалы. Канча мүнөт жүрдүк? 51 мүнөт жүрдүк. Хованский кладбище деген бар Москвада. Ошого келдик. Заказды жабалы канча мүнөт? 1600 сом клиенттен алдым. 2140 сом Яндекстен жабат экен ошондо. 500 сом кошуп берет экен Яндекс. Походу булардын промокоду бар окшойт. Ошон үчүн ушундай болду. 2000 сом болуп жабылды. Так, достор, кимде ким болуп китайский машинада иштесе, масласын канчада алмаштырыш керек өзү? Кээ бирлер айтат 5000 алмаштырыш керек дейт. Кээ бирлер айтат 3000 алмаштырыш керек дейт. Ошонун кайсынысы туура? Ошону мага айтып койгулачы. Кайсынысы көп эме болсо, комментарийда
ошондо алмаштырайын мен. Уже 5400 болду да. Алганыма 1,5 ай болду. Bir ay иштеген жокмун, короче. İşte баштаганда жакындар иштеп баштадым да. Бүгүн жылуу, эшикте 17 градус. Жиырма эшикке чейин чыгат деп атты эле да. Так, кайсы парк менен иштеп атасың дегендерге, ушу келечек парк менен иштеп атам. Бул парк менен давно көптөн бери иштешем. Буларда электронный путеводитель бесплатно. Кимде ким бар эмеде. Кайсы паркта иштесечи. Так что кошулуңуздар. Жок иштейли. Так, Внуково бартабыз. Внуководан проводник алдык. Барып жырын заказ алып кетели. Бүгүн жетон Астанага 5 го бизде. Өзүнчө эле бактылуу болчу. Так, Внуководан заказ алып келдик. 40 минута 3200 рубль. Боп кеттим. Койсун. Көргөндөр азыр сөз кылат да. 40 минуттук поездка 3200 сом болуптур. Билейин, ушул поездканы 10 кылса 30 сом болот экен. Короче, нормально экен такси депчи. Бул 3200'ün ичинде 25% Яндекс алат, 6% налог алат, бензин, ошо менен мага бир 2100 сом калат да. Эми 2000 сомдо коюнчу. Ошондой. Внуковода заказды бүтүрүп, мындай карасам, что-то шарикте проводник көрүп тур да. Проводник алып биринчи эмеге келдик, эч ким жок экен, машиналы экен. Бүгүн жырын заказдар алайынчы. Короче, Лотто Плазага келдик, Норбаттын жанындагы. Так, 49 минута. 233. Артта кыргыз номерде Кан деген машина бар. Кыргыздар көп деңиз, кыйындар. Кыргызым, алтыным. Берекем. Кыргызым, тур. Бүгүн суббота. Кыргыздын жаңы демен Гүлзатнамы тек сүйлөп жатат. Суббота мен азыр үйдү тазаладым, жаткан жерин тазаладым, унитаз, туалеттин баарын тазаладым. Эми окууга кетип бартам. Окууга чоң папкамды көтөрүп алып, окууга кетип бартам. Копенгагенде кар жаап атат. Кыштай, кыстай дегендей. Бүт партиянын ордунда. Тур. Суббота күнү, воскресенье күнү. Любой күнү иш кылыш керек, любой. Миллионер эмессиңби? Миллионер боло элексиңби? Колуң көккө жете элекпи? Чоң иш кылышыбыз керек, алтыным, чоң. Тынымсыз иштешибиз керек. Тура кой, бизди чоң нерселер күтүп жатат. Жумуш менен, но обед по расписанию. Элия менен жолуктук, Элизар менен жолуктук. Элизарда такси жигит өзү. Элмиранын баардыгы тааныштар. Өткөндө YouTubeга чыгаргам. Жолоочу менен YouTubeга чыккан. Көптөн бери такси алат. Обед бүттүк, эми иштейли. Мен муну айдайм, Элизар тигин айдайт дегендей. Кеттик. Так, Люблино жака келдик. Белореченская деген жактан. Тиги жандан тамак ичип, бир заказ кылып туруп, Шереметьевге кетип калгам. Проводник бергененчи, ошо менен келдик. 1 саат 6 минута 2882. Короче, бул жерден 2000 сом мени кош керек. Стаган. Дальше кеттик анда. Так, достор, саат 9-дан 12 минут өттү. Ак заказды кылдым. Ушу менен Яндекске болгон сүйүм бүттү. 11200. 11200 болду. Жана мен мына кызык болду да. Күзүп коюнчу. Сонун экен, ой. Карасаң, күйүп турат экен. Жарык берген кереги жок экен да маңачы. Жана мындай менде кызык окуя болду да. Нормально көрөт. Мында кызык окуя болду да. Мен жана 1 саат отуруп калдым да.
Эмнең турайын деп эмне заказ бербейт деп тагын чукулам, баягын чукулам. Көрсө жанагы эме келип калыптыр да. Селфи дегенчи. А бер жагы селфи келгенде негизи бер жагынан кызарып калыш керек болчу да. Селфини өттөпчү. Ант беле келип отур да. Эмнең турайын 1 саат убактын кетирдим. Ошо эртең менен 8000 дедим бе? Эртең менен баштагымыз саат 8:50, саат ошо 9-дан 15-те өттү. Жумушту бүтүрүп атам. Эс алай элем. Акча деп жүрбөй. Экранда көрүп атасыздар канча расход болду, бензинден канча кетти. Негизи мен машинам кредитке алгам да. Күнүнө 2010 сом келет да. Ошону чыгардык, бензинди чыгардык, тамакты чыгардык. Еще күнүнө мен 500 сом минус кылып турам, даже 575 сом. Анткени по-любому камерага чөзүн да. Ушундай чыгарыш болду. Оюңарды таштап, жазып, лайктан коюп кетиңиздер. Көрүшкөнчө анда.